Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана биздин баракча аркылуу түз эфирди көрүп жаткан биздин катталуучулар. Биз азыр Ош шаарындагы Бекмамат Осмонов көчөсүндө турабыз. Бул Бекмамат Осмонов көчөсү шаардын айлама жолу катары эсептелет. Ош автобекетинен Кара Суу району жактан же болбосо Ош Бишкек багыты боюнча келгенде Ноокат районуна, Баткен облусуна, Араван райондоруна кеткен негизги жол катары баарыңыздар билесиздер. Ал эми бул көчө Бекмамат Осмонов көчөсүнүн жанында эле жаңы Ош базары түптөлдү. Ош муниципалдык борбордук базары. Учурда базарда толук даярдык иштери бүттү. Көрүп турасыздар, сырткы фасадтары жасалып, Ош базары деп жазылган. Экрандар, мониторлор, рекламалык бүт Кудай буйруса коюлуп бүттү. Андан сырткары унаа токтотуучу жай, парковкасы дагы асфальт төшөлүп, жасалып бүттү. Кудай буйруса жакында бул жерге ар биринин өзүнүн чийимдери чийилгенден кийин дагы да көркүнө чыгат. Андан сырткары бул жакта жашыл аймак болот. Ирригациялык тутумдар бүт баары каралган. Ал эми тушта болсо бул жерде ажаткана салынып атат, даараткана. Ал эми базардын сол тарабында жана оң тарабында эки жагында шаардагы жеке менчик базарлар үчүн инвесторлор тарабынан кошумча базар курулуп жатат. Азыр мен сиздерге базардын ички көрүнүшү, даярдыктар, эмнелер жасалды, эмнелер бар, ошонун жеринен сиздерге көрсөтүп берем. Көпчүлүк айтып атпайбы, базар даяр эмес, каяка көчөбүз деп. Базар бүгүнкү күндө мына борбордук жаңы муниципалдык базар 100% даяр. Бүт селден жабыркаган ошол тизме боюнча ала турган жарандар такталып бүтүп баарына берилген орундуктар, көрсөтүп берилген, көпчүлүгү орундуктарын жасап бүтүштү. Азыр бул жерден сиздерге маалымат бере кетейин. Ош шаарынын борбордук базары, индустриялык логистикалык соода борбору жалпы 2400 соода орunu бар, 2100 жумушчу орун түзүлөт. Жалпы аянты курулуштун 6,7 гектар, өнөктөштөр мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун аркагында курулган. Буйрутмачы Ош шаарынын мэриясы, жалпы суммасы 550 миллион сом, каржылоо булагы ички инвестиция. Курулушу былтыр 2024 жылы сентябрь айында башталган. Ал эми курулушу аяктоо июнь 2025 жылга белгиленген. Бирок азыр курулуштар дээрлик аяктап бүттү. Мен сиздерге азыр базардын, жаңы борбордук базардын ички бөлүктөрүн жасалгаларын көрсөтөйүн. Бул жерге арчалар тигилип, жашыл зонасы болуп, олтургучтар коюлуп, асфальттар төшөлүп, бул жакта да жол бар, андан сырткары ирригациялык тутумдар бар. Мына көрүп атасыздар. Базар дээрлик бүткөн. Ал эми жеке тараптар берилген өздөрүнүн соода түйүндөрүн бүт баарын жасап, тосмолорун тосуп атышат. Мына көрүп атасыздар. Бүт эшиктерин коюп, даяр кылып койгон, келип сооданы баштай берсе деле боло турган мүмкүнчүлүк бар. Бирок көпчүлүк чогуу көчөбүз, бир көчөбүз деген атаандашуулар көп болуп атат. Эски Акбуранын жээгинде жайгашкан базарды билесиздер. Ал жердин соодагерлери ошол келечек базарын кошо көчүргүлө, жеке базарларды кошо көчүргүлө, алар менен бирге көчөбүз деген маселени коюп келген. Ага байланыштуу 1 июлдан баштап бардык базарларды көчүрүү пландалган. Мына бул жакта да бүт пластиктер менен тосуп, жасалып, базарды ачууга даяр. Үстү дагы тосулган жаан-чачындан. Интернетте кээ бир видеолор жакында тарады, жаан өткөн, ал кемчиликтердин баары жоюлду десек болот. Ал эми азыр мен сиздерге экинчи
курулуп жаткан жеке өнөктөштүк менен жеке инвесторлор менен курулуп аткан дагы бир базарды көрсөтөм. Бул жерге 4 базар көчөт. Ош шаарындагы жеке тараптарга таандык болгон базар көчөт. Биринчиси бул Келечек соода борбору, Келечек базары бул жакка көчөт. Мына жаңы базар курулуп атат. Кудай буйруса 1-июлга толук бүтөт. Келечек базары, андан сырткары Кара суу көчөсүндө жайгашкан, Ош көчөсүндө жайгашкан Бешой базары, андан сырткары Шейит дөбөдө жайгашкан курулуш материалдары жана боек, краска, ошол жерде обой саткан базарлар мына бул жерге жылат. Мен силерге азыр долбоорун көрсөтүп кетейин. Мына 4 базар жыла турган жер. Базардын жалпы көрүнүшү бул жер. Базардын жалпы аймагы 15 гектар жер. 2300-3000ге жакын бул жерде орундуктар каралган. Жашылдандыруу, көрктөндүрүү бүт баары бар. Бул жактагы базарды да азыр сиздерге көргөзөлүм. Мына дээрлик бүтүп калды, урматтуу биздин баракчаны көрүп жаткан катталуучулар. Бул жеке базардан орундуктарды ошол 4 базардагы иштеп жаткандар сатып аласыздар өзүңүздөргө. Андан кийин жер мамлекеттики, муниципалдык базар катары калат. Муну инвесторлор куруп жатат азыркы учурда. Инвесторлордон азытадан келип, келишим түзүп, орундуктарды тандап, сатып, алып даярдана берсеңиздер болот. Бүт баары сиздер ойлогондой жакшы сапатта курулган базар. Мына азыр бүттү дерлик, үстү бүттү. Мына бул жакта үстүндө жүк сактай турган жер дагы жайгашкан. Жогорку сапатта курулуп, бул жерлерге азыр асфальт төшөгө даярдыктар жүрүп атат. 10 күндүн ичинде асфальт толук төшөлүп бүтөт бул жерге. Орундуктар бүт баары даяр. Мына электр кабелдеринен бери бүт алынып келинип, даярдалып коюлган. Кудай буйруса ошол Келечек базарды, Бешой базарды, ошондой эле Шейит дөбөдөгү курулуш жана боек, обой саткан базарларды бул жака жылдырууга толук даяр болуп, Кудай буйруса бүтөт. Мына бул жактан дагы көрүнүшү, жалпы көрүнүшү. Бул жактар дагы дээрлик бүтүп, азыркы учурда жумуш жүрүп жатат. Шаардын ичинде бир дагы базар, муниципалдык болобу, жеке менчик болобу калбайт. Бүт баары шаардын сыртындагы жаңы борбордук муниципалдык базарга жылдырылат. Андыктан урматтуу соодагерлер же болбосо соода тармагында иштеп өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө көрөйүн деген жарандар болсо, бул инвесторлор тарабынан курулуп жаткан экинчи чоң жеке базарга келип, орундуктарды алдын ала алып, келишимдерди түзө берсеңиздер болот. 1-июлдан Кудай буйруса бул жака бардык базарлар көчүрүлөт. Нургазы Өмүралиев одноразовый кылбай чоңураак эле салып берсеңер болот эле инвесторлор дейт. Эми бул жер кафе же ресторан же ашкана эмес да, бул орундуктар бул 20 квадрат метрден абдан эле чоң. Азыр базарда көрүп атасыздар, 1 квадрат метрден баштап эң чоңу ошол жетсе 20 квадрат метрге чейин жетет. Болбосо 5, 10, 15 эң чоңдору да орундуктары. Бул жерде мына 20 квадрат метрге чейин абдан жакшы бир сапаттуу, мүмкүнчүлүктөрү жакшы соода түйүнү базарлар түшүп атат. Бул жерден келип, келишим түзүп, эртараак көчүүнүн аракетин кыла берсеңиздер жакшы болот. Анткени базар акыркы чекити коюлду. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович келип, 1-июл акыркы мөөнөт, андан ары жылдырылбайт, андан ары узартылбайт,
базар көчүрүлөт деп айтылды. Кундузбегиева орундук алыш үчүн бул жакта азыр биринчи курулган соода жайлары бүттү. Бул жакта орун жок. Бул жакта билесиздер, селден жабыркаган жарандарга, муниципалдык базарда отурган жарандарга бүт бөлүштүрүлүп берилген. Азыр орундуктарды келип, мына бул жактан сатып алсаңыздар болот. Түз келишим менен келесиздер. Бул жерде өздөрүнүн сатуу бөлүмү бар. Ошол жерден кайрылып, орундуктарды алып, азтадан аракет кыла берсеңиздер болот. Ал эми бул жактагы Борбордук муниципалдык базарда орундуктар калган эмес. Бүт баары бөлүштүрүлүп берилген. Жалпы 22 ряд бар менин билишимче. Азыр акыркы сиздерге бөлүгүнө чейин барып, ал жерден көрсөтүп бере алам. Кандай шартта жасалып атат. Калуучулар мына пластик коюп тосуп алышат. Негизинен баары бирдей кылып мындай штор коюп жасашкан. Мына көрүп атасыздар, үстүлдөрү дагы тосулган. Ал эми бүгүн мэр Жеңишбек Шерматович келгенде айтты, мына могул ачык турган жерди дагы тосуп үстүн. Бул жерди дагы карап берели деп. Бүт баарында бул жактарда дагы бүт ээлери келип, өздөрүнүн орундуктарын даярдап коюшкан. Бир эле жагдай калды, көчүп келип бул жерде сооданы кылып базарды жүргүзө берсе болот. Электр энергиясы келген. Бардык коммуналдык тармактар өздөрүнүн жумуштарын жасаган. Суу бар, канализация бар. Өрт коопсуздугу дагы каралган. Бул жерде учурда Борбордук базарда, биринчи курулган Борбордук базарда орундуктар дагы бир жолу кайталайм, калган жок. Бирок көпчүлүктүн суроо талабы эске алынып, мына тушта турат. Жаңы базар инвесторлордун көмөгүндө салынып атат. Орундук издеген, соода менен алектенем деген жарандар келип, кайрылып ушул жерден орун алсаңыздар болот. 1-июлга чейин мөөнөт берилди. 1-июлдан тарта бардык шаардын ичиндеги борбордук базарлар жабылып, бул жака көчүрүлөт. Ага чейин орундуктарыңыздарды алдын ала даярдап, келишимдерди түзүп, базардан ыңгайлуу жерден өзүңүздөр каалаган жерден тандап алууга азырынча мүмкүнчүлүк бар. Эртең базар көчүрүлүп, бардык базарлар жабылып, талап коюлуп күчөгөндө, анан кайда барабыз, кайдан сатып алабыз деп мындай дүрбөлөңгө түшпөстөн, азыртадан келип, жеке инвесторлор тарабынан салынып, кийин толугу менен муниципалдык базар катары мэрияга өткөзүлүп бере турган базардан орундарды алсаңыздар болот. Мен жана 22 ряд бар деп айтып тура эмес айтыптын. Жалпы 27 катар бар экен. 27 катарда 2400 орундук бар. 2400 орундуктун бүт баары бөлүштүрүлүп берилген. Билесиздер, 67-33 деген келишимдин алкагында болгон. Жеке инвесторлор салган. Инвесторлор 33%-ын алышты. Ал эми мамлекетке 67%-ын өткөзүп берген. 67% толук мэриянын карамагындагы базарларда иштеген соодагерлерге берилген. Калган 33%-ын инвесторлор өздөрү пайдаланып, ушул жерге кетирген каражаттарын чыгарып алышат. Бул жакта ашканада даяр, мына отургучтар менен алынып келиптир. Бул жакта дагы бир ашкана. Азыр мен сиздерге
парковканы көрсөттүм. Бул базардын акыркы бөлүгү, акыркы этабындагы унаа токтотуучу жай. Мына бул жакка дагы сиздерге айтып кеттим. Орундук жок, место калбаптыр, кайдан алабыз дегендер, мына бул жакка келип жаңы базардан алсаңыздар болот. Автобекет бар да, автобекет мына эң ыңгайлуу жол. Айланып олтурбайсыздар, шарга кирип олтурбайсыздар, тыгынга кирбейсиздер. Айланып Бекмамбет Осмонов көчөсү аркылуу бул жактан келип Борбордук базарга киресиздер. Ал эми көпчүлүк сурап атат, альтернативдик жол барбы? Бир эле көчөгө, Осмонов көчөсүнө тыгылып калганбызбы депчи. Жок. Ал жакка тыгылбайсыздар. Мына бул жакта Шамшат көчөсү дейт. Курманжандатка көчөсүнө чыккан бөлүгү бар. Негизинен бул жерде дагы 3-4 жол Кудай буйруса салынып жатат. Азыр наркы жактагы базарды көрсөтөм, Исмаилиев. Буга чейин да көргөздүм. Азыр могул жактагы ажаткананы көрсөтүп коеюн, дараткананычы. Эми азыр мүмкүнчүлүккө жараша болуп атат. Биздин соодагерлер акырындан эми дүкөн иштетип ошого көнүшөт. Анан базарлардан кетебиз да. Бирок азыр базарда олтурган 10 000ге жакын элди биз кайсы дүкөнгө киргизебиз да. Баардын мүмкүнчүлүгү жок да, ошон үчүн базар кылып түзүлүп берилип атат. Мына бул даараткана, абдан чоң даараткана салынып атат. Шарттары да абдан жакшы, суулары бүт бары коюлган. Даараткананын ар кандай мүмкүнчүлүктөгү шарттар ар бир адамга каралган. Негизгиси кең, таза, тыккан болуп турса, бул абдан жакшы. Бул бир тарабы аялдар жана эркектер үчүн 2 бөлөк орун даярдалып атат. Бул бир тарабы. Ал эми экинчи тарабы мына. Бул жакты көрүп атасыздар. Аристондор, ысык суу бүт орнотулган. Бул жакта душ бар. Калуучулар душ кабыл алса болот. Келип базардын ичиндеги дааратканада жасалып аткан жумуштар. Мына кафелдер менен жаркырап мына даарат алганга бүт мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул жерде даарат алса болот. Душ кабыл алса болот. Жумушчулар иштеп атат бүт. Чоң, кенен, жарык бүт бары бул жердеги соодагерлер жана келген эл үчүн шарт жагдай каралган. Мына бул жакта жолдор салынып, азыр жумуш жүрүп атат. Бул жак унаа токтотуучу жай базардын акыркы бөлүгү, акыркы тарабы. Бул жагы дагы абдан кең, көрүп атасыздар. Бул жакта жеке инвесторлор тарабынан курулуп жаткан жаңы базар. Орундуктар бул жакта бар. Сатып алсаңыздар болот, келип келишим түзүп аздадан аракетиңиздерди кылсаңыздар болот. Сурангандар болуп атат, жаңы базарды көрсөтүп койгула деп мен азыр жаңы базарды көргөзүп чыктым эле. Дагы эфирге кеч кирген биздин катталуучулар үчүн
азыр барып жеринен көргөзөйүн. Дагы бир рет айтып кетейин маалымат үчүн. Бул жаңыдан курулуп жаткан мына муниципалдык борбордук базар. Бул жак берилип бүттү, бүт барына. Мэрия тарабынан берилип бүттү. Селден жабыркаган ошол ким алыш керек болсо комиссия аныктап чыккан жарандарга берилип бүткөн. Ал эми сол тарапта курулуп жаткан бул базар жеке тараптар үчүн келечек базары. Бешой рынок бар, билесиздер, Ош районунда Ош көчөсүндө жайгашкан жана Шейит дөбөнүн тегерегиндеги базарлар. Көчүрүү үчүн бул жак жасалып атат. 4 базар тең 1-июлдан көчүрүлөт. Ар бирине бүгүндөн баштап мына ошол келечек базарына, Бешой рынокко, Шейит дөбөдөгү соода түйүндөрүндө кагаз жүзүндө расмий эскертүүлөр берилип атат. 1-июлга чейин көчөсүңөр, 1-июлга чейин өзүңөрдүн даярдыгыңарды көрүп, орундуктарыңарды аныктап, тактап алгыла депчи. Бул акыркы мөөнөт 1-июл. Андан ары мөөнөт узартылбайт. Кайра жылдырылбайт. Коюп бергиле, токтотуп тургула деген өтүнүчтөр кабыл алынбайт. Азыр мына баарына тең болсун, макул, бир көчүсүн, ошо атандашы болбосун, жеке тарап болобу, муниципалдык базарлар болобу, бүт баары бир учурда көчсүн деген мэрибиз Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасы бар. Анын негизинде инвесторлор Кудай буйруса бул жактагы базарды 1-июлга чейин толук бүткөрүп кабыл алууга даяр болобуз деп бүгүн дагы эртең келгенде айтышты. Кудай буйруса акырындан орундуктарды алып, келишимдерди түзүп, бул жакка көчүп келе берсеңиздер болот. Суроолор болсо берсеңиздер, жооп бергенге даярмын. Эгер түшүнүксүз болуп, кандайдыр бир маалымат керек болсо айтсаңыздар, мен сиздерге менде бар маалыматтарды айтып бергенге даярмын. Башында көргөзгөм, аз дагы бир көргөзүп коеюн, ичине кирип, жаңы курулуп аткан экинчи жеке частный базарлар үчүн курулуп аткан базарды көрсөтүп коеюн. Андан кийин эфирди жыйынтыктайын. Мына урматтуу жаңы базарды көрсөтчү деп суранып аткандар, мына жаңы базар. Орундуктары бар, сапаттуу, жакшы салынып атат учурда. Дээрлик курулушу аяктап калган. Ушул жерге 4 базар келет. Дагы бир жолу кайталайм, келечек, Ош районундагы Бешой рынок и Шейит дөбөдөгү курулуш материалдары жана боек, обой саткан базарлар мына ушул жерге жылдырылат. Бул жер, бул базарлар жеке инвесторлор тарабынан салынып жатат учурда. Орундуктар бар, алтыдан келип келишим түзүп, орундуктарыңыздарды даярдап, көчкөнгө камына берсеңиздер болот. Анткени базар 1-июлдан чылат, мөөнөт узартылбайт. Базарлар 1-июлдан тарта шаардагы базарлардын баары жабылат. Ушундай урматтуу биздин катталуучулар, мен сиздерге кыска маалымат жеткиликтүү түрдө айтып бергенге аракет кылдым. Кудай буйруса 1-июлдан тарта мына эки чоң базар толук бүтүп, сатуучуларды, соодагерлерди дагы, кардарларды дагы тосуп алууга, кабыл алууга Кудай буйруса даяр. Көптөгөн жарандарыбыз, элибиз
ушул жерден нан таап, үй бүлө багып, шаарыбыздын, мамлекетибиздин экономикасынын өсүшүнө салым кошкон, берекелүү, дөөлөттүү бир базар болот деп ойлойбуз. Ушул жерден элдин баары. Мен комментарийге калтырып коеюн. Сабыр Матиев сизге комментарийден кимге кайрыласыздар, жана кандай шартты ала аласыздар, мен сиздерге телефон номерлерди азыр түз эфир бүткөндөн кийин комментарийдин астына калтырып коем. Ошол номерге чалып, байланышып, орундуктарды кандай ала аласыздар, кимден ала аласыздар, сурап маалымат алсаңыздар болот. Эфирде жыйынтыктадык. Калган суроолоруңуздарга, түшүнбөгөн маселелер же суроолор болгон болсо, комментарийге калтырсаңыздар, мен сиздерге комментарий аркылуу деле жооп бергенге даярмын. Аман туруңуздар.